Черемушкада 2 бөлмөлүү квартира сатылат. Черемушканы спальный район деп коет. Тынч да. Мектеп садиктер ошончо. Ремонту жакшы болгон ушул сиздер көрүп жаткан 2 бөлмөлүү квартира сатылат. Эсинин номери описанияда жазылуу. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Ипотека жолу менен дагы болот. Болбосо нак акчага деле ала бересиздер. Видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, азыр баардык маалыматты чет-четтен берем. Мен турган жер Черемушка, Урицкая 15 дарегинде жайгашкан 4 этаж 103 сериядагы 4 этаждуу домдо. Биринчи этажда 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Биринчи этаждын өзүндө эле клиенттер бар. Мына домдун алды чоң, кенен. Черемушка, Урицкая 15 деп издеп келе бересиздер. Ушинтип атып квартирага дагы келип калдым, достор. Биринчи этажда жайгашкан квартира. Эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. 2 комната, техпаспорт колунда, суу, свет, газ, отопление баары иштейт. Ремонту дагы жакшы. Киргенде мындай жылдыздуу, жарык болуп, сон болуп көрүнөт экен. Бул жак зал, бул жак спальный, бул жак санузел, бул жакка өтсөңүздөр кухня болуп калат. Жүрүңүздөр, залдан баштайлы. Ипотека жолу менен деле боло берет, если что. Болбосо нак акчага деле сата беребиз деп эси мага маалымат берди. Паровой батарейкалар, айнектер решетка менен, көрүңүздөрбү? Анан мына жагында огород бар. Термика менен тосулган огород бар. Ошо бир майда чүйдөлөрдү эгип коебуз кошумча кылып деп азыр эси мага маалымат берген кези. Лайктан басып койсоңуздар болот. Туган урук дос жарларга жиберип койсоңуздар деле болот, албетте эле. Так, бул жак болсо барыңыздар билген спальный, айнектер решетка менен, диван, шкаф, бүт бардыгы каралган, досторум. Бул жака өтүп келсек, кухня. Паровой батарейкалар баары жаңыланган, стояктары дагы жаңыланган, пластик болуп турат. Бул жак ошо кухонный гарнитур, холодильник дегендей. Кыскасы, жеңелерибиздин офиси. Ошол. Эми биринчи этажында өзүнүн клиенттери бар, мындай удобный, чыгып түшкөнгө жакшы, жер үй. Жер үйдөгүдөй болот да деп мынтип кызыгышат да көбүчө. Так. Болду. Баасы $59,000, кеми бар, түшүрүп берет. Эсинин номерин экранга жазам. Аракетти кылып алып коесуздар деген ойдомун. Сонун экен бирок.